Мамлекеттин символикасын жаратууда сүрөт тартуу же сайма сайып тигүү өнөрүн билүү аздык кылат. Өлкөнүн желегин даярдоо кылдаттыкты, сабырдуулукту жана кесипкөйлүктү талап кылгандыктан мындай ишти бардык тармакта мыкты уста аталган адамдар гана жасайт. Каарманыбыз Бактыгүл Алдосова 6 жылдан бери мамлекеттик тууну даярдап келет. Баягы муниципал кызматкер болуп бул жака өткөндөн кийин анан өзүмө зарылчылык келди да, себеби дегенде өзүмдүн кабинетиме туу тигиш керек болду. Анан бирөөгө баргандан көрө деп туу тигип баштадым. Анан негизи бул өтө жооптуу, өтө кыйынчылык ишти талап кылат. Анткени туу тиккен учурда бул мамлекеттик символикада. Мамлекеттик символиканы тиккен учурда ар бир өлчөмүнөн ката кетпешиң керек да. Алдосова өзү эмгекти чүйүү боюнча адис болгондуктан жогорку окуу жайында 20 жылдай модельер конструктор болуп сабак берген. Мындан улам тууну тигүүдө анын билими жана тажрыйбасы чоң өбөлгө болду. Каарманыбыз ар бир эмгегинин артында анын түйшүгү, рахаты жана сыймыгы тургандыгын белгилейт. Мисалы ошол мекеме ишканага барганда мен тиккен туу ошол кабинетте турса, башчынын, жетекчинин кабинетинде турса, өзүм көрүп сүйүнөм. Башкача айтканда мына 704 аскер бөлүгүнө буга чейин тигип бердим эле, ар бир майрамдарда көтөрүп, залдын ичине көтөрүп киргенде менин өзүм баламдай көрүп сүйүнөм да. Анан ошону мен сүрөткө түшүп алайынчы, ушуну мен тиктим эле, менин кол эмгегим эле деп ошо жокелер менен сүрөткө түшкөндөрүм деле бар. Анан эми ушундай өзүң колуңан жаралган нерсе өзүң үчүн сыймыктуу. Алдосованын эмгектери Жалал Абаддагы мекеме ишканаларда кызматтык бөлмөлөрдө орун алат. Желекти даярдай турганын билгендер атайын буйрутма дагы беришет. Шаардын деги эле мекеме ишканалардын деги эле бардыгында эле бар. Бардыгында эле бар. Анан азыр бир аз баягы мына эменин өзгөртүп кездемени. Анан мына ортосундагы жаркыраган эмени дагы бир аз кездемени өзгөрткөнгө Бишкекке кездемеге буйрутма берип койдук эле. Ошол 1-2 күн ичинде келет. Анан жаңы туулардын баягы эмеси менен ыргагы менен башталат. Каарманыбыздын тигүүчүлүк өнөрү анын апасы Пашарат Алдосовадан өткөн. Кызы менен сыймыктанган Пашарат эне өзү дагы шырдак, курак оюмолорду даярдаган ууздардан болот. Кичинекейинен эле мен эмнени кылсам ошону кылып, мен чүпүрөк кырксам ошону кыркып, тигип, кадимгидей көйнөктөрдү тигип, алгындай күкүлөлөргө немелерди жасап, буларды тигип кийгизип, кичинекей бала кезинен эле ушундай кыйын колу неме өнөрчүлүккө кыйын шыктуу болчу. Анан ошондон эле бала кезинен шыктуу болсо, кийин чоңойгондо деле ошол немени өнөрчүлүктү бары жасайт экен. Бактыгүл Алдосова 3 кыз 1 уулдун апасы, 8 неберелүү. Өзү азыркыга чейин муниципалдык кызматта эмгектенсе, жолдошу мамлекеттик кызматта иштейт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.